Салам достор. 2-3 күндөн бери Кореядан Кыргызстанга унаа ташыгандардын ортосунда чоң талаштар пайда болду. 1600 Ал талаштар Кыргыз элинде Кореядан $5000 ташылган унаа Кыргызстанга $10.000 туруп, ишкерлер бир топ акчалар кымыралат деген ойлор пайда болду. Ал ортодо депутат Балбак Төлөбаевдин мурунку жардамчысы Дастан Шаршеев, Аскар Дубай, Бек Турлаев жана биздин Кореядагы унаа ташып иштеген бир топ ишкерлерибиздин арасында кызыл чеке талаштар пайда болду. Дал ошол кызыл чеке талаштардын пайда болушунун өзөгү Кореядан Кыргызстанга унаа ташып иштеген компаниянын акциясынан кийин пайда болгонун мен иликтеп чыктым. Достор, келиңиздер анда. Бул акциялар кантип пайда болгон, азыркы учурда кантип иш алып барат? Мына компаниянын өкүлдөрүн өзүнөн сурайлы. Нурсултан мырза, сөз сизде. Болот мырза, рахмат. Биз Интертранс логистик компаниясы Кореядан Кыргызстанга унаа ташыган ишкерлердин унааларын Бишкекке жеткирип берүү жана Ошко жеткирип берүү кызматтарын аркалап келебиз. Талкуу жаралган маселе боюнча бир аз түшүндүрмө бере кетсем, Кореядан Кыргызстанга мисалы биз мурда $8.000 өйдө контейнер берип келсек, ишкерлер аны 4кө бөлүп, стандарт 4 унаа салынат бир контейнерге. $2.000 чейин бааларды берип келишкен. Бүгүнкү күндө биз өнүктөштөрдүн аракетинин алкагында, жыйынтыгында биз ушул көздөгөн максатыбызга жетип, $6.400 деген бааны баардык ишкерлерге сунуштап жатабыз. Бул $6.400 деген бааны 4 унаага бөлгөндө, ар бир унаага $1.600 тийип калат да. Биз ушул бааны баардык ишкерлерге сунуштайбыз жана сиздерди ишкерлер иштешүүгө чакырабыз. Демек, Кыргыз эли унаа алууда бир топ дагы арзан алып калат десек туура болот экен да. Ооба, биз бул эле аракет менен чектелбестен азыр дагы баанын үстүнөн иштеп жатабыз. Эгер мүмкүнчүлүк болсо, бааны жакын арада дагы элибизге ыңгайлуу жана ишкерлерибизге ыңгайлуу боло тургандай кылып дагы биз сунуштайбыз. Бул учурдан пайдаланып, мен ушул кыргыз ишкерлерине дагы кайрылып койгонго уруксат этиңиздер. Урматтуу ишкерлер, Кореядагы жалгыз кыргыз компания бул Интертранс логистик компаниясы. Кыргыз өндүрүшүн жана кыргыз компаниясын колдоо максатында баарыңыздарга ушул $6.400 бааны сунуштап, сиздерди өнөктөш болууга, иштешүүгө баарыңыздарды чакырып кетмекчимин. Интертранс логистик компаниясы ар дайым ачык жана сапаттуу кызмат көрсөтүүгө дайым даяр. Рахмат. Достор, мен сиздерге чуулганда окуянын жүрүшүн иликтеп, чагылдырганга аракет кылдым окшойт. Ал эми Интертранс логистик компаниясы кантип негизделген, канча убакыттан бери иш алып барат, анын айландырган көлөмү канча? Мына ошол суроолордун алкагында мен бөлөк видеомдо чагылдырам. Ал эми азыр сиздерде Интертранс логистик компаниясында кандайдыр бир иштешүүлөр, башка суроолоруңуздар пайда болсо, төмөндөгү байланыш номерлерге чалсаңыздар болот. Ал эми менин каналыма катталып, өзүңүздөрдүн ой пикириңиздерди калтырганды унутпаңыздар. Сиздер менен кайра эле Болот Дүйшүналиев. Көрүшкөнгө чейин. Намусун деп не кереги бар ондой нерсе? Чөжөнү күздө санабей, узак жол. Бул ош күлчө эмес, ош Бишкек эмес, машиналар келсин али. Жок, Кореядагы балдарды, Кореядагы балдарды мен деле уруштум де, Кореядагылардычы. Силер эмнеге 2200 деп мага салдыртасыңар? Силер 1600 экен го десем, намусун андай эмес, намусун мен кагаз менен көрсөтүп берем, чектер менен көрсөтүп берем. Менин өзүмүн сорун ким жок. Мен мисалы эл канчадан салса